Россияда аз бассаңыз чыгат азыр. Гражданство Кыргызстан беребиз деп жарнама жүрөт объявление. Баасы менен акчасы менен 300 миң, 400 миң, 4-5, 15 долларга чейин экен сурашат экен. Биз кандай сиз айтып атасыз, биз чара көргөн жокпуз деп. Басыңыз азыр интернетте чыгат азыр. Бир дагы мына сен айткан жоксуздар. Бул мошенничество деп, жээлчилик. Чынында бизде бардыгы бизди шылдыңдап атат. Бул эмне мамлекет деп. Баякы айтып өткөндөй, мындай материалдар боюнча биз укук коргоо органдарына беребиз информацияны. Жана ошондой эле бул жанакы сайттар деген регистрациясы баякы чет өлкөдө Россияда болгондуктан Россияда экен да, ошондо аныкталды биз мониторинг кылгандан кийинчи. Россия алыспы, Россияда биздин мамлекет органдар иштебейби? Бул шылтоо да. Гражданство бергендерден аз эми Кудайга жараша Кыргызстандын жарандыгын алуу аябай мындай спрос болуп кетти. Мен билем жөнөкөй специалисттер, жөнөкөй мугалимдер берген гражданство алабыз деп, Россиянын граждандары. Бирок ала албай жүрөт. А бизнесмендер, калем айтканда, 1-2 алат экен бизнесмендер. Буга кандай жооп бересиздер? Комиссияны каяк карап атат? Бул баякы айтып өткөндөй, баякы Россияда регистрация болгон Россиянын сайттары экен да буларчы. Жок, мен сизге айтып атам мен. Ошол объявлениеден келгендер, бизнесмендер алып атат гражданствону. Мен далилдеп берем керек болсо. Мисалында статистикага өткөзсөк, 24-жылы 23 миңден ашуун ходатайство түшкөн. Бирок анын ичинен Россия Федерациясы жарандарына деген 1 миңден ашуун эле жарандык берилген. Калгандар баардыгы отказ болгон нерселер да.